Ош шаарынын чекесинде жайгашкан айыл тургундары жыл сайын короодогу жалбырактарды чогултуп, ыргытаарга жер жок болгондуктан өрттөшөт. Билебиз, түтүнүн зыян экендигин, бирок эми каяка ташташыбызды билбей өрттөйбүз, анан кийин огородко сээп коебуз. Күз мезгилинде жерге түшкөн жалбырактарды өрттөө көпчүлүккө адатка айланган. Короо таза болуп калганы менен зыяны көбүрөөк. Өрттөлгөн жалбырактан чыккан түтүн өз менен кошо зыяндуу заттарды да абага таратат. Ал адамдын дем алуу органдарына зыянын тийгизип, эң жаманы рак оорусуна чейин алып келет. Бир гана эле өпкө оорусу эмес, кан тамыр оорулары болушу мүмкүн. Ошол оорулардын келип чыгышы, иммундук системанын төмөндөшү бул абанын булганышы. Шаардын тазалыгы үчүн аларды тазалап да туруу абзел. Шаарда чогулган жалбырактарды таштанды полигонуна алып барып өрттөп салбастан пайдалуу багытта колдонууну колго алса болот эле дейт экологдор. Шаардын четинде айталы биздин жашылдандыруу көрктөндүрүү чарбасынын питомниктери бар. Ошол жерлерде удобрение катары ушулар азыр мына тазалык ишканасы көп жерде ошол жашылдандыруу көрктөндүрүү ишканасынын кызматкерлери мына топтоштуруп алып ташып кетет. Аны теге баягы таштанды жаткан талак алып барып төгүп салбастан, менимче ушул жакта бир пайдаланууну колго алышыбыз керек. Шаардагы эс алуу бактарын, кичи эс алуу аянтчаларында түшкөн жалбырактарды тазалоону Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинаты колго алган. Алар жалпы шаардын 8 бөлүгүнөн жалбыракты чогултуп, атайын бакчага компост жасоо үчүн алып барып ташташат. Мында чоң аянттагы чуңкурлар даярдалып, ага жалбырактар ташталат жана үстүнөн топурак же фермерлерден чогултулуп келинген кыктар төшөлөт. Ал бир нече катмардан туруп, 2-3 жылдын ичинде органикалык жер семирткич даяр болот. Компост мы используем для выращивания своих семян. Компосту биз өзүбүздүн уруктарды өстүрүүдө колдонобуз. Тагыраагы гүлдөрдү, өсүмдүктөрдү, инелүү дарактарынын уруктарын. Даяр болгон жер семирткичти электен өткөрүп, гүл идиштерине салабыз. Гүл идиштеринен гүлдөрдү, ине жалбырактуу дарактарды, өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрөбүз. Это цветочные культуры, плюс хвойные, декоративные растения выращиваем. Өлкөдө жерге түшкөн жалбырактарды туура багытта пайдалангандар да бар. Мисалга алсак, агроном Тайыржан Артыков органикалык жер семирткичтерди даярдоону мыкты өздөштүргөн. Кадимки күз мезгилинде бактарактан түшкөн жалбырактарды өрттөбөй, тереңдиги 2 метр болгон чуңкурга таштап чиритет. Чириген жалбырактар 6 айдан соң органикалык жер семирткичке айланат. Өсүмдүктөрдүн мол түшүм алуусуна да жардамын тийгизет. Негизинен биринчи ошо жер тандаш керек. Ошо менен чаркарларды арка таманында көлөкөйрөөк жер болсо, ошол жерге мына өсүмдүктөрдүн тамыры, анан жалбырактар, ошол сыяктуу азыктар мелерди ашчы чыкындыларынан алып келип, ошо менен да ямага койсо дагы, ачык жерге койсо дагы 30 см слой менен жайып туруп, үстүнөн свежий көңдөн 30 см салыш керек. Анан ошо ар бир слойду ушундай кылып слойлардын ортасында карбамид, мочевинадан кичинеден сеып туруп, суу менен ар бир слойго суу берип чыгыш керек. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин 71 беренесинин 4 категориясына ылайык таштандыны таштап, өрттөгөн учурда жеке тараптар 7500 сом, юридикалык тараптарга 23 000 сом айыппул салынат. Мыйзамга ылайык жергиликтүү бийлик таштандыны өрттөбөөнү эскертет. Улукбек Салиулу, ТМЖ жаңылыктары.